Олардың сатып кетерін 2025 жылы жазында Сабыр Жапаровтың оозунан эле уккам уже. Ташиевке бирок кээ бир моменттеринен тиш өтчү эмес. И сегодня же начинаете проверять их дома, обыски в каждом доме, где они работают, в каких офисах они ходят, с кем они разговаривают, все делать, все оперативно. Сабыр Жапаров прямой, каалаганда чалып, каалаганда жолугуп сүйлөшчү. Кээде болсо берки кичүүнүлөрүн жиберип, такыр чече албай калган тигил Ташиев позага туруп алган маселелерди президент аркылуу сүйлөшүп чечип койчу. Бирок Ташиев болсо дагы бир мындай жаманбы жакшыбы противовес болуп турчу. Такыр беспредел боло алчу эмес. Бирок эми офис Ташиевке караганда өйдөрөөк турчу. Мына мен Сабыр Жапаров менен экөөбүз Дубайда гостиницада жатып алып, Булгари деген гостиницада жатып алып сүйлөштүк. Мен айттым, ушундай болду беле? Өзү сөз десем, ооба дейт, сыргак болгон дейт. Эми бирок деген эми мындай болуп атпайбы дейт. Биз эми толук кандуу Камчы Көлбаевдин көзүн тазалагандан баштап эле иштей баштабадыкпы дейт. Аппей дедим, окуй, иштин баары билип бүтүптүр да дедим. Ошондуктан биз бир срокту аягына чейин биздин срогубуз дейт 2021 жылы инаугурациядан башталбай эле 2023 жылы Камчы Көлбаевдин өлгөн күнүнөн башталат деп санайлы деп саналат дейт да. Айттым, аппей эркекче болбой калыптыр дедим, аягы жаман бүтөт деп.